To'da London, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Ирак Нури Аль-Малики 3-чү мөөнөткө премьер боло албай калды. Президент төрага орун басары Хайдер Аль-Абадиге жаңы өкмөт түзүүнү сунуштады. Украин күчтөрү Донецкте кайра өз көзөмөлүнө кайтарып алуу үчүн жигчилер менен кармашууда. Ал арада шаар тургундары кандай абалда? Данияга сапар алабыз. Ал жерде үйү жокторго футбол аркылуу жардам берүү долбоору ишке кирди. Ирактын убактылуу премьер-министри Нури Аль-Малики эптеп кызматтын колунан чыгарбасам дейт. Өлкө президенти парламенттин төрага орун басарын премьер-министр кылып дайындады. Маликинин суннилерге каршы иши аларды таарынтып койгон. Абалдан колдонуп кеткен ислам мамлекети тобу өлкөнүн түндүк тарабында азчылыкты түзгөн калктарга чабуулун улантууда. Көптөр качууга аргасыз. Ирактагы Язиди азчылыгынын миңдеген өкүлдөрү ислам мамлекети тобунун коркунучуна байланыштуу баш калка издөөдө. Ирактын түндүгүндөгү Синжар тоосунда камалып жана кыйналып турган язидилерге АКШ күчтөрү жардамды учактан ыргытып берүүдө. АКШнын абаадан жасаган соккуларынын арты менен күрт аскерлери өлкөнүн түндүгүндө айрым аймактарды артка кайтарып алды. Бирок согушкерлердин бул видеосунда жаңы аймактарды басып алып майрамдап жатканын көрүүгө болот. Алар Ирактын борбор шаары Багдадка жакындап калды деген сөздөр тароодо. Багдад шаарынын көчөлөрүндө болсо коопсуздук кырдаалы курчуду. Бирок бул өлкөдөгү саясий күрөштүн ырбашына байланыштуу. Шиит премьер-министри Нури Аль-Малики бийликте калыш үчүн улуттук телеканал аркылуу элге кайрылуу менен чыгып, өлкө президентин сотко берерин маалымдаган. Соңку жаңылыктарда президент мына бул кишини спикердин орун басары Хайдер Аль-Абадини шиит фракциясынын колдоосу менен жаңы өкмөт түзүүгө көрсөткөнү маалымдалды. Соңку өзгөрүүлөр АКШны жана башка өлкөлөрдү бушайман кылууда. Ирактыктар бир нерсени билип алышы керек. Конституциялык процесстен четтеген кадамдар жасалчу болсо, анда эл аралык коомчулуктун жардамы азаят. Ирактын түндүгүндөгү бул лагерь айрымдар үчүн убактылуу болсо дагы тынчтыкты камсыздайт. Анткени менен кризистин акыр аягы көрүнбөйт. Украин аскерлери өлкөнүн чыгыш тарабында Донецк шаарын кайра өздөрүнө каратып алууну көздөп, Россиячыл жигчилерге каршы чабуулун улантып жатат. Дем алышта шаарды курчап алган өкмөттүк күчтөр алгылыктуу жылыш болду дегени менен жигчилердин лидери ири контр чабуул даярдалып жатканын айтты. Өрчүп жаткан согуштун ортосунда калган жарандардын өмүрү коркунучка кептелди. Украинада кагылышуу күчөп, анын кесепети жөн жай тургундарга тийип жатат. Киевдин күчтөрү Орусияга жан тарткан жигчилдер менен Донецк шаарында кармашууда. Жигчилдер өкмөт тургундарды бутага алууда деп айыптаса, өкмөт бул дооматтарды четке кагууда. Бирок жергиликтүү тургундар кыйынчылыктардын себебин Киевден көрүшөт. Эмне деп айтайын? Алар мыкаачылар бүт имараттарды талкалашты. Бул жерде эч ким жок. Биздин Украина армиябыз эмне кылып жатат? Бүгүн артиллерия ракетасы түрмөгө тийип, 106 кылмышкер качып чыкканы кабарланды. Шаардын расмийлери атышуудан бир кылмышкер мерт кетип, көптөгөндөрү жаракат алганын билдирди. Жигчилдер ок атпоо келишимин сунуштоодо, бирок Украин расмийлери сөздү иш менен далилдөөгө чакырышты. Эгер алар бул кадамдарга даяр болсо, иш аракет менен көрсөтүшсө абзел. Алар ак челек көтөрүп, куралын таштап чыгышса, аларга каршы эч ким ок чыгарбайт. Кармаштын илеби Донецк шаарынын көп аймактарына жете элек. Бирок өкмөт күчтөрү шаарга жакындаган сайын кооптонуулар күч алууда. Миңдеген тургундар баш калка издеп качууда. Бул жүргүнчүлөр билет алганга жетишти. Бирок көп тургундар кагылышуулардын чордонунан чыга албай калып жатат. Украинадагы кырдаал курчуган сайын гуманитардык кризис тереңдеп баратат. BBC жаңылыктарын көрүп жатасыз. Алдыңкы саптагы башка кабарлар. Газа ок атышууну 72 саатка токтотуу боюнча келишим күчүндө турат. Каирде Израиль жана Палестиналык өкүлдөр менен ортомчу аркылуу сүйлөшүүлөр башталды.
Израиль Газаны куралсыздандырууну, Хамас болсо Израилден блокаданы алып салуусун талап кылаары күтүлүүдө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун медициналык этика боюнча адистери Эболага каршы эксперименттик дарыны колдонууга болобу, аны кимге бериш керек экенин Женевада талкуулап жатышат. Ал арада Нигериянын саламаттыкты сактоо министри өлкөнүн эң ири Лагос шаарында 10 киши вируска кабылганын тастыктады. Акшынын Мэриленд штатында өрт өчүргүчтөр 6 желек аттуу көңүл ачуу паркында 20дан ашуун адамды куткарышты. Роликостер капысынан токтоп калып, жүргүнчүлөр 23 метр бийиктикте илинип калган. Эч ким жабыркаган жок, бирок кызматкерлер жүрөгү түшкөн кишилерди күндөн кол чатыр менен калкалап сооротушту. Спорт изилдеген даниялык окумуштуулар үйү жок кишилердин саламаттыгын жана турмушун оңдоо үчүн аларга футбол ойноого шарт түзүп берүүнү өтүнүп өкмөттөргө кайрылышты. Копенгаген университетинин изилдөөсүнө ылайык, киши 3 ай футбол ойносо, анын кыймылы шамдагай болуп, булчуңдар жана тең салмактуулугун сактоо жөндөмө чыңалып, холестеролу азаят экен. Үй жайы жок бул адамдар убактысын көбүнчө текке кетиришет. Бирок бир айда бир жолу болсо да жаман адаттарын унутушат. Ага түрткүнүн деле кереги жок. Копенгаген университетинин изилдөөсүнө ылайык, футбол аркылуу булчуңду өстүрүп, жалпы ден соолукту жакшыртса болот. Орто эсеп менен көчөдө жан баккан адамдардын өмүрү башкаларга караганда 20 жыл кыскараак жана ооруканага 5 эсе көбүрөөк кайрылышат. Изилдөөлөр футбол бул статистиканы алмаштырганга жол ачып, үйү жокторго психологиялык жактан жардам болорун көрсөтүүдө. Профессор Питер Круструп жабдуу аркылуу мурда баңгизатка берилип кеткен Марко Гренфордтун жүрөгүн текшерип жатат. Мен колума тийген баңгизаттарды колдончумун. Эптеп чындыктан качкым келген. Бул долбоорго катыша баштаганда менде толгон энергия бар экенин сездим. Ал аркылуу көп эшиктер ачылды. Өзүмө максат кое баштадым. Жашоомду өзгөрткүм келди. Марко футбол аркылуу көчөдөгү жашоосунан баш тартып, жумуш тапты. Бирок бул долбоорго катышкандардын 40% аягына чыкпайт. Бул бардыгын эле спорт аркылуу сактап калуу кыйын экенин күбөлөп турат. Спорт жаңылыктарына келдик. Жарыш учурунда кырсыктан бир айдоочу мерт кетип, полиция Американын эң атактуу айдоочун суракка алды. Нью-Йорк жарышында NASCAR жарышынын 3 жолку чемпиону Тони Стюарттын унаасы Кевин Вордтуку менен кагыша кеткен. Бир аздан кийин Ворд унаасынан чыгып, дале жарышып жаткан Стюарттын алдын тосуп чыгайын дегенде, Стюарттын унаасы аны сүзүп кетип, оор жаракат алган. Англиянын премьер-лигасын утурлай, Англиянын супер кубогунда ойногон Арсенал Уэмбли стадионунда Манчестер Ситини 3-0 менен жеңип, мыкты формада турат. Манчестер Ситинин чоңу Мануэл Пелегрини утулганын, бул жолу мыкты оюнчулары ойнобой калганына шылтоолоп, бирок командасы премьер-лигадагы титулун сактап каларын айтты. Гольф оюнчусу Рори Макилрой сезондун 2-чи ири турнирин жеңип алды. Ал мурун белгисиз болуп жүрүп, акшынын профессионал гольфчуларынын мелдешин кечинде ойноп жеңгенин турмушундагы эң мыкты ойуну катары сыпаттады. Өткөн айда ал ачык гольф чемпионатын уткан. Макилрой эмки жылы апрелде акш мастерлеринин таймашында ийгиликке жетүүнү көздөрүн айтты. Түндүк жарым шарында жылдыздарга байкоо салган ынтызарлар супер айдын сүрөтүн тартып алып BBC-ге жөнөтүштү. Ай толуп турганда эллипс түрүндөгү орбитасында баратып жер планетасына эң жакындаган жерине келгенде асманда чоңураак жана жарыгыраак болуп көрүнөт. Эмки супер айды сентябрдын башында көрсө болот дешет адистер. Супер айды көрүп калсаңыз, сиз дагы аны тартып алып жөнөтсөңүз болот. Биз аны интернетибизге жайгаштырабыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.